Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоногонго шектелип жаткан жаранга карата кыйноолор болгон деп кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Супер КЖ порталына айыпталуучунун апасы Жапаргүл Иманкалиева айтып берди. Маалыматка ылайык, бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине кыйноо беренеси менен катталган. Ал эми шектүүнүн жактоочусу Назира Абдумуминованын айтымында УКМК иш козгогону менен тийиштүү иштерди аткарбай жатканын айтат. УКМКга арыз түшкөн соң биринчи шектүүнү сурак алышы керек. Кандай кыйноолор болду, качан болду деген суроолор боюнча андан кийин тийиштүү кызматкерлерди сурап, анан эки тарапты беттештириши керек. Бирок бул иштин баары аткарылбай жатат деди ал. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Мирбек Атабековдун апасы кайрылып, 2019 жылдын 6 майга караган түнү саат 1:45 чамасында үйүнө бет капчан ууру кирип, $60 000 жана алтын жасалгаларды уурдап кеткенин айтып, арыз менен кайрылган. Бул факты жазык кодексиндеги 202 берине каракчылык боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми 29 августта шектүүлөрдүн бирөөсү 1995 жылы туулган БМ кармалган. АКШнын президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания Хэллоуин майрамынын урматына Ак үйдүн имаратында балдар үчүн майрам уюштурду. Иш чарада америкалыктар асырап алган кыргызстандык кыз Хайден конок болгон. Дональд менен Мелания Трамптар балдарга момпос үй жана башка таттууларды таратып, эстеликке чогуу сүрөткө түшкөн. Хайдендин бакма апасы Памела Аллен сүрөттөрдү бүгүн Facebook социалдык барагындагы баракчасына жүктөгөн. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн 30 октябрда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмяновго карата чечим угузду. Сот өз чечиминде Илмяновду күнөөлүү деп таап, анын үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр конфискацияга алынарын жана ага 160 000 сом өлчөмүндөгү айып салына тургандыгын билдирди. Буга чейин 23 октябрда болгон соттук отурумда прокурор Илмяновдун күнөөсү далилденгенин айтып, соттон аны 7,5 жылга эркинен ажыратууну суранган. Муну менен кошо 100 эсептик көрсөткүчтө айып пул салууну өтүнгөн. Бул сунуштар сот тарабынан канаттандырылып, судья сот залында Илмяновдун үй бүлөсүнө тиешелүү конфискациялана турган мүлктөрдү окуп берди. Алар 1956 жылы туулган Сатар Илмянов, Икрамжан Илмяновдун атасынын атына жазылган Лейлек районундагы Катыраң айылында жайгашкан турак үй, Лейлек районундагы Катыраң айылына жайгашкан жер тилкеси, Лейлек районундагы ошол эле айылда жайгашкан сугат жер, Лейлек районундагы Катыраң айылына жайгашкан кайра кайдоо үйлүшү, Лейлек районундагы Катыраң айылындагы көп жылдык өсүмдүктөрү, Лейлек районундагы Катыраң айылында жайгашкан жер тилкеси. 1956 жылы туулган Урулкан Илмяновага Икрамжан Илмяновдун апасынын атына жазылган Лейлек районундагы Катыраң айылындагы көп жылдык өсүмдүктөр. 1986 жылы туулган Искендер Илмяновго таандык Баткен облусунун Исфана шаарында жайгашкан турак үй, 1977 жылы туулган Айсулу Илмяновго таандык Лейлек районундагы Катыраң айылындагы көп жылдык өсүмдүктөрү. 1981 жылы туулган Райымжан Илмяновго таандык Лейлек районундагы Катыраң айылындагы айыл чарба тармагына багытталган жер тилкеси, Икрамжан Илмяновдун камакка алынган мүлктөрү. Бишкектин четиндеги Ак өргөө конушундагы жер аянты, Бишкектин Артезиан көчөсүндөгү үй, Бишкек шаарындагы Баба Ата көчөсүндөгү Аброр чайханасы. 2007 жылы чыккан Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунаасы, Чүй облусундагы Москва районуна караштуу Шопоков көчөсүндөгү жер тилке. Чүй облусундагы картон заводу, 1983 жылы туулган Айбарчын Илмяновага жазылган Сокулук районундагы ири көлөмдөгү 3 сугат айдоо аянты. 1988 жылы туулган Зулкайнар Илмяновго таандык Сокулуктагы сугат жери, Ак өргөө конушундагы жер тилкеси. Биз дагы конституциялык укугубуздан пайдаланып, өзүбүз киргизген мыйзам долбоорду коом алдында талкуулоо максатында 2019 жылдын 24 ноябрында эски аянтта Лениндин эстелигинин алдында элдик талкууга коебуз. Бул туурасында элдик курултайдын уюштуруучулары билдиришти. Алардын айтымында элдик талкууга жогорку кеңеште 4 айдан бери каралбай жаткан элдик демилге менен киргизилген мыйзамды жана жаңыдан даярдалган Кыргызстандын кен байлыктарынын 51% кем эмеси Кыргызстандын элинин үлүшү экенин тааныган бир нече мыйзам долбоорлорду чыгарышат. Бул элдик укугуга президенттик аппараттан жооптуу кызматкерлер, жогорку кеңештин депутаттары, Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Абылгазиев, персонально жана башка өкмөт мүчөлөрү, коомдук саясий ишмерлер, ММК өкүлдөрү расмий чакырылат деп айтылат маалыматта.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы тарыхый саясий документтердин мамлекеттик борбордук архивинен СССРдин мамлекеттик коопсуздук комитетинин Орусия президенти Владимир Путинге берилген мүнөздөмөнү көрсөттү. Документте өлкө менен шаардын башчылары жөнүндө материалдар сыр болбой ачыкка чыгарылгандарынын көргөзмөсүнөн көрө аласыз. Ал документти 78 телеканал көрсөттү. Путин 1975 жылдан бери КГБ башкармалыгынын комсомолдук уюмунда каттоодо турган экен. Аны ишин так аткарган жүрүм-турум ойдогудай авирдүү кызматкер катары мүнөздөмө беришкен. Жолдош Путин ар дайым өзүнүн идеалык саясий деңгээлин жогорулатып турат, партия окуусуна дилгир, кесипкөйлүк чеберчилигин да өстүрүп келет. 23 жашында жүздө жана самбо боюнча СССРдин спорт чебери боло алды. 1976 жылы Ленинградты чемпионатын жеңди. Моралдык жактан туруктуу, журоо жолдоштору арасында кадыр баркка ээ деп айтылат документте. Бул көргөзмө 20-21 кылымдарда ата мекен тарыхындагы улуу ишмерлер долбоору аталат. Ал көргөзмөгө 25 октябрдан 20 декабрга чейин кирип көрсө болот. Ал эми Путин берген маектеринде КГБдагы иши пайдалуу тажрыйба болгонун баса белгилеп келет. Ал эми Кыргызстандын 3 тамгасы Союз тушунда сыр болгон документтерди качан ачыкка чыгарат болду экен. Тажикстанда сабак учурунда 11-класстын окуучусун сабаган Исфар облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери жумуштан алынды. Милиция кызматкери тарабынан сабалган Акбар Даудовдун айтымында, ал 16 сентябрда экинчи сабакка кечигип келгендиги үчүн токмоктолгон. Ошол маалда Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаалга байланыштуу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн биздин аймакка милиция кызматкерлери жөнөтүлгөн. Мен кирсем, класста Ахат Гайблозода аттуу милиционер бар экен. Ал кечиккендигимдин себебин сураганда, дааратканада кармалып калганымды айттым. Ал андагы иштериңди бүтүрүүгө 5 мүнөт жетишпейби деп кыйкырды. Жок деп жооп берсем, сабай баштады, деди ал. Бул окуядан кийин окуучунун апасы Алия Давудова жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. 2 күндөн кийин балам башы ооруп жатканын айтып даттана баштады. Дарыгерлерге көрсөтүп, ал жактан дароо эле милицияга барып арыз жаздым. Азыр Гайблозодага карата эч кандай дооматым жок. Мага анын жумуштан алынгандыгы тууралуу документти көрсөтүштү. Апасы телефон чалып кечирим сурады, деди ал. Бул боюнча комментарий алуу үчүн милиция кызматкери Ахал Гайблозоданын өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Улуттук энергия холдингдин карызы боюнча 2019 жылдын 30 октябрында Жогорку кеңештин жыйынында депутат Наталья Никитенко суроо берди. Биринчи вице-премьер Боронов карыздын жалпы суммасы 103 миллиард сом экенин айтты. Депутат айым бул сумма чектен чыкканын айтты эле, өкмөт өкүлү буга макул болду. Никитенко карыз элге зыян келтирбестен жабылышы керектигин айтып, ушунча карыз болсо анда энергия сектордагы реформанын жүргөнү кайсыл, деди. Боронов жалпы карыз 800 миллион долларды түзүп, бул Кытай банкынын алдындагы карыз экенин түшүндүрдү. Ошол эле карыз жабылгандан кийин холдинг пайда таба баштаарында айтып кетти. Бул маселе 2019-2020 жылдардагы күзгө кышка даярдык боюнча өкмөттүн иши жөнүндө токтом долбоору каралып жатканда айтылды. Биз дагы конституциялык укугубуздан пайдаланып, өзүбүз киргизген мыйзам долбоорду коом алдында талкуулоо максатында 2019 жылдын 24 ноябрында эски аянтта Лениндин эстелигинин алдында элдик талкууга коебуз. Мындай кадамга Жогорку кеңеш биздин конституциялык укукту бузгандыгына байланыштуу аргасыз барып жатабыз, деген экс-депутат, экс-баш прокурор Азимбек Бекназаров элге кайрылуу жолдоду. Анын кайрылуусу толугу менен төмөндө. Урматтуу мекендештер, өткөн жумада кеп 9,3% эмес деген курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин кайрылуусу чыккандан кийин Жогорку кеңештин бир нече депутаттары шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүү мыйзам долбоорун токушуп, Жогорку кеңешке киргизип, коомдук талкууга да чыгарып жиберишти. Ал эми ушул эле депутаттардай мыйзам демилгелегенге конституциялык укугу бар 10 миңден ашык шайлоочулардын демилгелеген мыйзам долбоору 4 айдан бери Жогорку кеңеште каралмак тургай айтылбайт дагы. Аргабыз кетип, президенттик деңгээлде бир нече жолу ал мыйзам долбоорун кароо көтөрүлсө да тымтырыс. Элдик демилге менен даярдалган мыйзам долбоорунда бийликтин бирден бир бутагы эгемендиктин ээси болгон эл. Сен башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң, президенттикпи же парламенттикпи? Жогорку кеңештин депутаттарын түз тике шайлоону каалайсыңбы? Бир мандаттуу шайлоо округтарынан же партиялык тизмеге добуш бересиңби? 100% партиялык тизме. Президенттен тартып айыл өкмөт башчысына чейин ар жылдык аткарган иши боюнча жыл сайын курултайда отчет берүүсүн колдойсуңбу деген 3 суроо коюлган. Элдин тандоосунан кийин ошого жараша Жогорку кеңеш конституциялык реформага барат. Элдин тандоосунан кийин жүргүзүлгөн реформа президент же башка саясий тар чөйрөнүн мамлекеттик бийликти өздөрүнүн
жумуштарын ылайыктап түзүшүнө, бийликти узурпация кылышына жана өлкөдөгү президенттик мыйзамсыз жеке башкарууга бөгөт болот деген ойдобуз. Азыркы Бакиевдик бийлик жогорку кеңешти менчиктештирүү максатында киргизип кеткен жогорку кеңешке болгон 100% партиялык тизме менен шайлоо системасы. Азыркы конституциянын 2-беренесинде бекитилген шайлоо принциптерине эле каршы келбей, адам укугун да бузат. Эгерде сен жогорку кеңештин депутаты болом десең, милдеттүү түрдө бир саясий партиянын тизмесине киришиң керек. Ал эми тизме чөнтөгүңө жараша түзүлөт. Болбосо депутат боло албайсың. Ал эми шайлоочу өз депутаттын түз тике тандап ала албайт. Ал болгону партиялык тизмеге добуш берет. Президент каалаган саясий партия, анын тизмеси тазаланып, анан депутат аныкталат. Парламент улам жаңы келген президенттин жеке менчик парламентине айланып турат. Өлкөдө саясий коррупция өнүгүп, саясий союклар саясатта көбөйүүдө. Саясатта бизнес, бизнесмен да саясатта. Манас эл аралык аэропортунан Бишкек-Үрүмчү багыты боюнча учуу каттамын контролдо өткөрүү учурунда баалуу металлдарды жана буюмдарды алып бара жаткан Кытайдын жараны кармалды. Бул тууралуу Бажы кызматынын маалымат кызматы билдирди. 19-20 кылымдарга таандык 23 дана ар кайсыл номиналдагы орус тамгалары менен гравировкаланган сары металл тыйындары жана тыйындан жасалган колго тагуучу 2 чынжыр, болжолду алтындан ар бири чынжырда байыркы тыйындардан 5тен табылган табылды деп жазылат маалыматта. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди. Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия Ньюс гезитине каршы доо арызын канааттандырып, гезитти 1 миллион сом айыппулга жыкты. Бул тууралуу басылма бүгүн 31-октябрдагы санына чыкканын Азаттык жазды. Анда маалыматка караганда, мындай чечимди ишти караган райондук соттун судьясы Тынара Абдиева чыгарды. Жунушалиев Азия Ньюсте 2019-жылдын 25-апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар ар намысыма шейк деп гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Азия Ньюс ички иштер министрлигинин 7-башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп жатат. Матмусаев гезиттин ушул жылдын 16 майында ал тууралуу чыккан маалымат боюнча сотко кайрылып, Азия Ньюстан 5 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Гезиттин башкы редактору Аслан Сартбаев буга чейин гезиттин айланасында соттук иштер боюнча комментарий берип, басылмага жарыяланган макалалар министрдин кадыр баркына шейк келтирбесин билдирген.